Азырынча сахна бош, көрүүчүлөр дагы залга кире элек. Өзбекстандык Шавкатбек Йигиталиев үн режиссеру менен гитаранын кылдарын ырастап, даярдык көрүүдө. O'zbekistondan shu taklif qilishdi akalarimiz. Бул жактагы агаларыбыз Өзбекстандан чакырышты. Чакырууну кабыл алып келдик. Концерттер көңүлдөгүдөй өтүп жатат. Чыгармачылыгыбызды жогору баалап көрүүчүлөр жакшы кабыл алды. Сый урмат менен мамиле кылып, билектерди тапшырып жатышат. Зор кабыл кылышты бизди. 1 2 3 Болсын алар өтөт кетет. Көшөгө артындагы грим бөлмөсүндө кадимки чебер ырчылардыкындай эле даярдык. Аткаруучулар шөкөт көйнөгүн кийип сахнага чыгуу алдында турат. Ammo мәңгү qalmading-ku yonimda, olislarda qolib ketdi muhabbat. Өзүбүзгө жаккан, анан ошо жаштар уккан ырларды тандайбыз. Анан элдин колдоосу дайыма сонун. Дайыма шаңыруу өтөт концерттерибиз. Джексон ким билет дегенин, анан Роза Фильберг самолет. Раз, два, три. Концерт алдындагы көрүүчүлөрдү кызытуу, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген аткаруучулар жандуу үн менен ырдаганы көңүлдү бурду. Президенттик администрация биздин сунушубузду колдоп, билим берүү министрлигине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, Бишкек шаарынын мэриясына, департаментине тапшырма берген ушул иш-чараны уюштуруу боюнча. Бүгүн ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Концерттин максаты ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу. Уюштуруучулардын айтымында аткаруучуларга гонорар төлөнүп берилет. Буга чейин ушундай эле концерттер өлкөнүн ири шаарларында коюлган. Адамгерчилик, боорукердик сезимдер ойгонуп, ошондой эле бул адамдагы асыл сапаттарды, жакшы сапаттарды, өзүндө болгон мүмкүнчүлүктү туура колдонууга, баалоого багытталат. Ассаламу алейкум Кыргызстан. Көбүнчө жаштар арасында кеңири жайылган заманбап чыгармалар аткарылды. Иш-чара эл аралык ынтымакты бекемдөөгө багытталган. Алдыда ушундай эле концерт Өзбекстанда коюлары кошумчаланды. Сайфуддин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.